Саламатсыңарбы 7 класстын окуучулары? Мурдагы сабакта карахандардын руханий маданияты деген теманы өткөнбүз. Мен окууга байланыштуу силерге видеоролик жаза албай калганмын. Ошондуктан бүгүн бир сыйра кайталап берейин, өтүлгөн темалар боюнча. Анда 9-10 декабрда өтүш керек эле. Карахандардын руханий маданияты бул Борбордук Азиядагы түрк дүйнөсүнүн алтын доору болуп саналат. 10-13 кылымда ушул карахандардын руханий маданияты кандай өнүгүптүр, ошол боюнча бүгүн айтып берейин. Демек, түсүнүп алайын. Карахандар мамлекетинин негизи. Карахандар мамлекети Борбордук Азиядагы кубаттуу мамлекет болгон. Анын негизинде, анын ичинде 3 чоң уруулар болгон. Карагыла. Биринчиси мына сары турган Карлык уруусу, андан кийин Чигил уруусу жашылда турат, көк турган Ягма уруусу. Демек, ушул 3 уруу карагыла бирдей болгон экен. Алардын саны боюнча бирдей болгон. 3 бөлүккө бөлүнүптүр. Бул караханий мамлекеттин тарыхый фактыларына көз чаптырсак, 940-1212 жылдардын аралыгында жашаган мамлекет. Аймагы азыркы Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Чыгыш Түркистан. Кытайдын батыш жагы. Чыгыш Түркистан жерлери ушул караханийлердин аймагына кирген. Борбор шаарлары Баласагын, Кашкар, Самарканд болуп, батыш жана чыгыш болуп бөлүнүп кеткен го. 960-жылы Султан Саттык Бурахан, ушул караханийни негиздеген киши, исламды мамлекеттик дин деп жарыялаган. Демек, исламдын кабыл алышы менен түрк элдеринин маданиятында чоң өзгөрүүлөр жүргөн. Бул иш-аракеттер эмне кылган? Ушул мамлекеттин кандайдыр бир илимге, билимге, маданияттын өнүгүшүнө жол ачкан. Демек, биринчи караханийлер көчмө маданиятта болгон, ооз-эки чыгармачылык, теңирчилик жана уруунун салттары болгон. Ал исламды кабыл алуу менен 960-жылы араб жазуусу келген жана мечиттер курула баштаган. Ошондой эле баякы элдер, цивилизация отурукташа баштаган. Медреселер, жазуу маданияты, илимдин өнүгүшү келип чыккан, илим өнүгө баштаган. Билим берүү системасында карахандардын доорунда медреселер көп ачылган экен, борборлордо. Бул жерлерде баягындай бир гана Куранды, илимий, кандайдыр бир нерселерди окутпастан, дүйнөлүк илимдер дагы терең окутулган. Бул жерде ошол Бурана мунарасы дагы жөн гана курулбастан, анын математикалык, инженердик билимдин жогорку деңгээлде болгонун далилдейт. Демек, медреселерде эмнелер окутулат? Куран жана хадис, математика, астрономия, медицина жана философия илимдери дагы кошо окутулган. Демек, Куран 35% көбүрөөк окутулуптур, математика 20%, астрономия 15%, медицина 15% жана философия, бул деген кантип мындай руханий боюнча да, ырлар, кандайдыр бир кошоктор дегендей, философия 15% окутулган. Демек, ушул математика дагы жакшы окутулган экен. Караханийлердеги улуу ойчулдар жана мурастар. Жусуп Баласагын. Анын чыгармасы бар, Кутактуу билим деген. Бакытка алып баруучу билим. 1069-1070 жылдары жазылган түрк тилиндеги поэма өр түрүндө жазылган. Кантип мамлекетти башкаруу экендигин түшүндүргөн философиялык чыгарма. Бул жерде ушул китепте 4 автор болгон, автор эмес, каарман болгон. Күнтуудо, Айтолду, Агдилмиш жана Өткүрмүш болду. Күнтуудо адилеттүүлүктүн символу катары, Айтолду бакыт жана дөөлөттүн символу,
Агдилмиш акылдын жана билимдин символу катары сүрөттөлгөн. Ал эми өткүрмүш ыраазчылык жана жашоого каниет кылуунун жолдорун үйрөткөн ушундай бир өздөрүнүн образдары ушулар менен берилген жана ошондой эле эң белгилүү караханилердеги биздин Кыргызстанда туулган Жусуп Баласагын экөө, Махмуд Кашкары экөө туулган дагы бир изимпоз адамыбыз Махмуд Кашкары. Ал Диван Лугат ат Түрк деген түрк тилдеринин сөздүгү деген чыгармасын 1072-1074 жылдары жазган. Бул энциклопедия, демек бүтүндөй түшүнүктөр бар. Түрк тилин, анын грамматикасын, урууларын жана маданиятын тааныган. Дүйнөнүн алгачкы тегерек картасы камтылган. 500дөн ашык кесиптер сүрөттөлгөн. Элдик оюндар жана салттар, жомоктор баардыгы ушунда камтылган. Демек карагыла, мына бул жерде кесиптин түрү 500гө жакын кесиптин түрүн ушул китепте айтыптыр. Ошондой эле тилдер 20га жакын тилдерди түшүндүрүп кетиптир. Түрк, фарс кандайдыр бир тилдер болгон да ошол жергиликтүү калктарда ошолордун баардыгын түшүндүргөн. Жана ошондой эле 2 жылда жазылыптыр. Жазылган жылы. Ал эми карта, бир карта түшүрүлгөн, баягы тегерек карта. Аны дагы немеден көрсөтүп коеюн. Махмуд Кашкары. Демек, мынакей. Дүйнөнүн картасын ошол Махмуд Кашкары ушундай кылып түшүргөн. Өзүнүн түшүнүгү боюнча, өзүнүн билими боюнча түшүнүп, анын өзүнүн жашаган жерин борбор катары эсептеген. Жана ушул жерлерде ушундай болгон деп дүйнөнүн картасын болжолдуу сызган. Демек, Махмуд Кашкарыдагы жана Жусуп Баласагын ошол калгандардын руханий маданиятындагы чоң орунду ээлеген тарыхый инсандар болгон.